Бүгүн көптөн бери ойлонуп жүрүп, Акылбек Өсөнбековичке кайрылайын деп атам да туугандар. Ушул күнгө чейин акты ак, көктү көк деп келгем. Бүгүн да айтууга туура келип атат да. Бай чындыкты айтыш керек. Урматтуу Акылбек Өсөнбекович. Аты жөнүм Бактияр Касенов. Ысык Көл областынан Аксу районунан болом. Сизге кайрылып жаткан себеби ушул ажообузду ушул күнгө чейин колдоп, кандай иштеп аткан жерлерин айтып, чындыкты айтып келем. Жакшы иштер болуп атат, туура. Мамлекетибиз өнүгүп өсүп келатат 30 жылга салыштырмалуу. Бирок тилекке каршы Акылбек Өсөнбекович. Азыр канча жакшы иштер болуп жатса дагы, бирок элдердин нааразычылыгы, мисалы эле базарга барсаң, кайсы базарга барба, бүт кымбат, продукту маселеси кымбат болуп кетти. Силер антип айлыктарды көтөргөн менен продукту маселелери ошол боюнча эле андан да 2 эсе көтөрүлүп атат, 3 эсе. Кече эле алган, бир жума мурун алган нерсең дагы бир жумадан барсаң дагы кошулуп аткан да. Антип кымбаттатпай эле койбойсуңарбы, эме деген пенсия пособияларды деле кымбаттатпай эле койбойсуңарбы, эгерде продукт ушундай кымбаттай турган болсо. Мына налог кайсы жерге барба, мына налог момундай болду, ошол себеп менен продукт ушундай болуп атат. Не только продукту, бүт бытовой техникалар, бардык нерсе кымбаттап атат. Урматтуу Акылбек Өсөнбекович. Или силердин маалымат катчыларыңарбы же туура эмес информация жеткирип атабы? Мына азыр эл сизге нааразы болуп аткан себеби мен дейт өзүмдүн багып аткан уюмду дейт эмкиде машинам болобу, уюм болобу сатсам дагы налог төлөймүнбү дейт. Урматтуу Акылбек Өсөнбекович, мындай же маалыматты элге туура жеткирбейсизби? Жана монополияда отургандар, жана Тукунов баш болгон байкем. Ушу монополия менен Минсельхозду жоюп эле салбайсыңарбы? Жөн эле жалдырап тиктеп аларга жөн эле айлык бергендин ордуна. Чын ошолорго караганда саан уйдан пайда бар, ошо монополия менен Минсельхозго караганда. Элге бир мындай жардамы тийип, ушул мамлекеттин бир бурчун чоюп атса мейли дейт элең. Ошолорго караганда мындай байланган иттен бир үрөт, мындай бирөө келип калса, ошолордон пайда болуп калды, мисалы. Канча деген акча бөлүнөт экен Минсельхозго. Кичине азыркы иштеп аткан президентибиздин атын булгап атасыңар мындай айтканда. Урматтуу Акылбек Өсөнбекович, сиз кээде кесирде сүйлөгөн жерлериңиз бар экен. Мына азыр дагы бир видеоңуз чыкты мына. Бир сөзүңүз бар. Эме кылып кетирип салалы, эшелон кылып кетирели деген бир жериңиз бар. Ошол себеп менен баягы бир ойго келиңиз. Баягы сынды туура кабыл алыңыз, сразу мени душман көрө калбай. Бирөө эгерде мени сындап жаткан болсо, мен өзүмдү өзгөргөнгө аракет кылам, мен сразу аны душман көрбөйм. Кече эле ушул Элвира Сурабалдиева айымыбыз буга чейин жаман көрөт элем аны, анын деле кемчиликтери бар. Бирок кече парламентте жакшы маселелерди көтөргөнүн көрүп, кичине ыраазы болдум. Туура маселелерди көтөрүп атат. Дагы мына коррупция менен күрөшүп атабыз дейсиңер. Коррупция менен күрөшкөндө больница, мисалы эле ошол эле больницаларды айталы. Баягылары кала элек. Мына карындаштар окуп атат, бир туугандар, мына тааныш билиштер окуп атат, студент болуп жүрүшөт. Баягыдай бааны акчага койгон кала элек. Көзөмөлдөбөйсүңөр ошолорду деле акча албагандай кылып, мына айлыктарын жакшы эле көтөрдүңөр мисалчы. Алардын айлыктары көтөрүлгөн менен налогдун бир жеринен бир жери чыгып отуруп, бүт кымбат болуп атат, бүт кымбат. Эл нааразы. Ошону урматтуу Акылбек Өсөнбекович, элге же туура маалымат бериңиз. Мына азыр 2 кошулган кишинин баары эле сиз жөнүндө эле кеп кылып калышты. Анын болбойт, анын мындай экен деп эле. Эмкиде мындай болот турбайбы? Туй ата деп эле биринен бири угуп эле турамат, балким мындай туурадыр ал нерсечи, мисалы кээ бирки нерселериңер. Бирок элге туура эмес маалымат жетип, уже бири-бирине айтып отуруп, мына аш той болот, жаманчылык болот, ошол жерге барса дагы саясатты сүйлөшүп отурушат.
маалымат катчыларыңар же туура эме жеткирсин, жанагы элге туура маалымат берсин. Моягы момундай болуп атат, могул жери момундай болуп атат да. Бирок чындыгында продукттуу маселелери өтө кымбаттап кеткени бул факт да. Аны эмне кылып жашыра алабыз? Жашыра албайбыз да. Ар бир кымбаттап аткан барып сурасаң, эмне бул кече эле мындай эле го десең, мага айтпа, бар Акылбек Үсөнбек үчүн айт. Налогду ушундай кылып салган, биз дагы момундай төлөп атабыз дейт. Анда көтөрүлбөй эле койсун, анда тиги Казакстан окшоп биздин пенсия пособиялары укмуш болгону менен продукттуулар ошол эле кетет мисалчы. Кичине карапайым элге кыйын эле болуп атат, жашаш азыр, туугандар. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Айыл жергесинде оор эле жашоо турмуш деген. Айыл жергеси эмес, мисалы менен Бишкекке барсаң, баягы дем алган абаңга гана акча төлөбөйсүң, калганы баары платный го мисалы. 2 күн араң чыдап качып келем. Ошол себеп менен азыркы иштеп аткан ажообузна канча деген жылыштар бар. Жылыштар жок эмес, сонун. Өтө сонун. Анан бу карапайым элди кыспай, Сурабалдиев айткандай, ишкерлердин баарын кысып атасыңар дагы, анан миллиондорду урдагандарды жашырып коюп атасыңар деп туура айтты кече мен. Кошулам ал жагына. Акылбек Үсөнбекович, жөнгө салыңыз, элге туура маалымат бериңиз. Налогдорду жанагы особенно могу байлаган уйларыңарды сатканда налог деп айтып атышат. Мен деле аны уккан эмесмин, бирок ошону элге туура маалымат жеткиргендей кылып айтып түшүндүрүп кеткиле. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Биякта мына Назир эжем жазып атат, не дейт? Бактияр, саламатсыңбы? Өлкөдө банк наклейт этип элдин үй жайын тоноп токойдо калдык. Ошону баса айтып коесуң дейт. Ооба, туура. Жанагындай майда чүйдө банктар чыгып алып көчөдөн берип, мисалы, алар да элдин канын соруп бүтмөй болду. Ошол жана майда чүйдө банкты 10% менен алдап беришет. Көрсө бир 27 28% менен экен. Көбүнчөсү ошол аэропорттордон өтө албай калып атат, чет жакка иштеп келгени кетип атыпчы. Кичине жөнгө салыш керек. Ошолорду Акылбек Үсөнбекович, сизге болгон нааразычылыктар өтө көп. Анан жанагындай сүйлөгөн сөздөрүңүздө да кичине акырындап сүйлөсөңүздөр, мисалы 30 жылдык тарыхыбызда Кудайдан жөө качкан мугалимдерди жыйнап турубуз дейсиз да. 30 жылдык тарыхыбызда мен деле жооп кылып айтам, жалаң ичип жегеч министрлерди жыйнап турубуз биз деле. Андайларга жол бербешибиз керек деп. Туура айтасыз, андайларга жол бербешибиз керек экен. Туугандар, эми сен жамансың, сен жакшысың деп бөлүнүп жарынгандын кереги жок. Ынтымакта иш алып барышыбыз керек. Бирок урматтуу Акылбек Үсөнбекович, жанагындай шахта жыргалаң жөнүндө деле мына келип кеттиңер эле. Ошол жерлерге мо Рыжий Марат аттуу